Ачуу телеканалында маанилүү маек көрсөтүүсү кызматыңыздарда Жанар Эсенова, саламатсыздарбы. Буга чейин пробация органы же болбосо пробация кызматкери деген сөздөрдү угуп эле жүрсөңүздөр керек. Кыскача айта кете турган болсок, кандайдыр мыйзамдуулукту бузган кылмышкерлер өз жазаларын абакта эмес, абактан сырткары өтөөдө дал ушул жумшак жаза аткаруусун иликтеп жүргүзгөн жана ошондой эле дал ошол кылмышкердин статусу өзгөрүп кардар деген көтөт экен дагы, алардын жүрүм турумун, психологиясын жана социалдык жашоого өзүнүн баягы туруктуу жашоосун сүртүп кетүүгө дал ошол пробация органдары жардамга келет экен. Деги эле аталган орган тууралуу, термин тууралуу толук кандуу маек куралы жана маалымат билели деп биз студиябызга атайын студия мейманыбызды чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер тааныштыра кете турган болсок, Москва району боюнча пробация бөлүмүнүн башчысы Марс Кожобаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жогоруда мынакей мен кыскача айта кеттим, бирок толук кандуу баягы өзүңүздөрдүн түшүнүүңүздөр менен элге жеткиликтүү кылыш үчүн ушул пробациянын милдети, кызматы жана максаты эмнеде экендиги жөнүндө айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Пробация бул латын тилинен алынып, сыноо дегенди билдирет. Бул социалдык жактан жардам берүү, коомго кошуу, кайталап кылмыш жасоосун алдын алуу жана ошолорго бир кандай контроль жасай турган ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Ошо кардарлардын жүрүм турумуна, ошол коомдогу жашап жаткан образына көзөмөл жүргүзүп турасыз. Көзөмөл жүргүзүү. Негизи эле аталган орган же болбосо пробация департаменти Кыргызстанда канча жылдан бери түзүлүп иш алып барууда? Кыргыз Республикасынын пробация жөнүндө мыйзамы 2017 жылы 24 февралда кабыл алынган. 1 январь 2019 жылы күчүнө кирген. Бирок ал убакта биздин Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын карамагында болгон жазаларды аткаруу инспекциясы деп аталган болчу. Азыркы андан кийин 2019 жылдын 1 сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин карамагына өтүп, ошол жерде пробация департаменти түзүлгөн. Быйыл 5 жыл болот деп айтсак болот пробация департаментинин түзүлгөнүнө. Түшүнүктүү. Негизи эле ушул пробация департаменти же болбосо аталган орган биздин коомчулукта канчалык деңгээлде керектүү? Менин оюмча абдан керектүү деп ойлойм. Анткени деген биринчиден болуп түрмөдө отурган, жат абактарында отурган адамдардын санын азайтып атат. Бул мамлекетибизге дагы бир жагынан жеңилдик болот деп ойлойм. Анан кийин түрмөдөн чыкканын мына элестетсеңиз, түрмөдөн чыккандан кийин жанагындай бизде канчалык бир көп социалдаштырууга жардам берип, жумушуна киргизип, документтери жок болсо документтерин кайра калыбына келтирүү, ошондой иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондуктан мен ойлойм, бул көп нерсе кылмыштуулуктун азаюусуна дагы өбөлгө түзүлөт деп ойлойм да, пробация. Түшүнүктүү. Дал ушул учурда мен азыр бир роз биздин көрүүчүлөргө айта кетмекчимин, урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздерге бүгүнкү темабызга байланыштуу суроолоруңуздар же пикириңиздер пайда болсо, бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. 0312 67 01 91 номерине коңгуроо чалып, өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Ал эми жазуу түрүндө, SMS түрүндө WhatsApp номерине өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди калтыра аласыздар. Аны үчүн 0501 67 01 91 сандарына SMS жолдосоңуздар мүмкүнчүлүк бар демекчибиз. Анан эле мынакей жогоруда айта кеттиңиз, ушул пробациянын максаты жана пайдалуулугу жагы тууралуучу. Анан мен билишимче пробациянын негизи 4 түрү бар, Дал ошол түрлөрүнө токтоло кетсеңиз, алар кандай түрлөр жана кимдерге байланыштуу? Пробациянын да 4 түрү бар. Сотко чейинки пробация, аткаруу пробациясы, пенитенциардан кийинки пробация,
пентенциарный пробация, анан кийин пентенциардан кийинки пробация. Аткаруу сотко чейинки пробация бул айыпталуучуларга колдонула турган пробация. Аткаруу пробациясы болсо уже соттолгондон кийин белгилүү бир берененин негизинде шарттуу түрдө бошонсо, пробациялык көзөмөл белгиленсе, коомдук жумуш белгиленсе, же болбосо бир түзөтүү жумуштары белгиленсе, сот мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошонсо, ошол аткаруу пробациясына карап алышат да. Пентенциардык пробация болсо, бул жатак абактарында камакта жүргөн адамдарга колдонулчу, шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошогонго жардам берүүчү пробация болуп эсептелет. Түшүнүктүү. Ал эми дал ошол 4 бөлүктүн ошол функционалдык негиздерин аткарыш үчүн атайын аларга да кызматкерлер ушул 4 жаатта бөлүнөт да, ушул пробация жаатында эмгектенген кызматкерлердин баары дал ушул 4 бөлүк менен иш алып бара алабы? Азыркы учурда биздин пробация органы, то есть пробация департаментинде пентенциарный пробация управлениясы бар, башкармалыгы бар. Ошол башкармалык бир направление менен ошол бир пентенциардык пробациянын жумушун аткара турган орган болуп саналат да. Ошондо калган пробациялар бөлүктөрүндө аймактык бөлүмдөр, органдар жалпы иш алып барышат. Түшүнүктүү. Анан бул жерде негизи эле ошол кызматкерлердин аткарып аткан жумуштары көбүнчө бул психологиялык жактан өзгөчө көмөккө муктаж кардарлар болуп жатпайбы? Анан ушул кардарлардын акыбалы жөнүндө, кардарлар жөнүндө айта кетсеңиз. Кардарлар бул пробациянын кардары бул коомдон обочолонтпой соттолгон адамдар болуп саналат. Белгилүү бир жаза колдонууда сот жана айтып кеткендей пробациялык көзөмөлдү колдонуп, эркиндигинен чектөө, коомдук жумуштарды, түзөтүү жумуштарды, жаза өтөөнү кийинкиге калтыруу, жана белгилүү бир кызматты ээлөө укугунан ажыратуу, ошондой беренелер менен бизге келип түшөт кардарлар. Түшүнүктүү. Биздин көрүүчүбүз бар экен, суроожуну узатыптыр, саламатсыздарбы? Пробациядан кийин канча жылда соттолгондугу тууралуу жөнүндө жойсо болот, соттолгондугун жойсо болот деген окшойт да. Канча жылдан кийин? Пробациядан кийин. Мен жаңылбасам, кылмыш жаза кодексинин 95-чи беренеси бар. Ошол жерде көрсөтүлгөн пробациялык көзөмөл аяктагандан кийин соттуулугу жок деген макамга ээ болот да. Түшүнүктүү. Ал эми бул пробацияга кандай кылмыш аткарганда, кандай кылмышкерлер кардар деген статусуна ээ боло алышат? Кимдер алар? Алардын кылмыштуулугунун канчалык негизинде деңгээлде болушу керек? Бул да жактоочулардын күчү менен гана боло алабы? 2021 жылдын декабрь айындагы кабыл алынган мыйзамдарга өзгөрүүлөр кирген. Ошол убакытка чейин жалаң гана жеңил кылмыштарды кылган адамдарга берилчү. Азыркы убакта болсо оор кылмыштар менен да соттолуп аткан болсо, ошолорго дагы берилип атат да пробация. Анакей баягы сиз негизи эле ушул Москва району, Чүй облусунун Москва районунун бөлүгүндө болгондуктан, балким Чүй облусу боюнча дагы маалыматыңыздар бардыр. Негизи статистика боюнча ушул Чүй облусунда канча кардар катталган учурда? Чүй облусу боюнча каттоодо турган жалпы кардарлардын саны 1081-ди түзөт. Учурда. Анын ичинен эркеги 904, аял киши 152 жана жашы жете элек өспүрүмдөр 32-ни түзөт. Түшүнүктүү. Андан тышкары укук бузуулар кодекси менен 2024-жылдын башынан баштап 49 адам каттоого келген. Ал эми бул жаатта, мисалы үчүн ошол эле Москва районун ала турган болсок, ишмердүүлүктүн жүргүзүлүшү кандай жүрөт?
ишмердүүлүктүн жүргүзүлүшү общий эле жалпы эле айтып бериңиз. Каттоого кардар Кантип катталат? айтсак пробациялык көзөмөл деп коелу. Пробациялык көзөмөл берилгенден кийин, соттолгондон кийин, сот өкүмү күчүнө киргенден кийин 10 күндүн ичинде келип каттоого туруш керек. 10 күндүн ичинде каттоого келип турса, аны каттоого алабыз. Эң биринчиден эле анкетирование жүрөт. Инсандыгын тактайбыз, документтерин, жарандык паспорттардын копияларын, көчүрмөлөрүн. Ошол эле убакта социалдык карта деген бар бизде. Ошолдун негизинде эмнеге муктаж экенин, кандай социалдык жактан жанагы үзүлүп калган немелер бар. Ошолорду тактайбыз дагы. Анан кийин жумуш алып барып башташат. Биздин социалдык жактан да иштеген кызматкерлерибиз бар өздөрүнчө. Ар бир мамлекет органдарына сурамжылоо каттарын жөнөтүшөт. Если ошол эле паспорту жок болуп калган болсо, например, паспорту эмнеден жок болгон, жоголуп кеткенби, андан бөлөк дагы изилдөө иштерин жүргүзөбүз да. Например, туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү жоктур, может, ошондон паспорт ала албай жүргөндүр. Ошолорун сурамжылап, тактап, анан кийин паспортун алып берүүгө жардам берилет да. Макул. Паспортун алып бергенден кийин ал жаран менен эмне болот? Паспорту жок болгондуктан анын тийиштүү такай иштөөчү орunu да жок да. Да. Аны бирөө багыш керек да. Көп учурда ушундай, если паспорту жок болгон убакта жумушка кире албай жүргөн убактарда болот. Андай учурларда биз паспорт алып бергенден кийин атайын жумушка орноштурууга биздин эмгек менен камсыздоо башкармалыгы бар. Ошо башкармалыкка кат жолдоп, паспортун алгандан кийин атайын бир вакантный должностьтар бар. Ошо должностьтарга каттоого коюуга аракет кылабыз да. Түшүнүктүү. Ал эми эгерде өспүрүмдөр болуп кала турган болсочу, окубайтын макул ал мектепте, кандайдыр бир жаңылыштыкка түшүптүр. Алар менен иштешүү кандай, өспүрүмдөр менен иштешүү? Өспүрүмдөр менен иштешүү үчүн өзүңүз жогоруда эле белгилей кеттиңиз, 2024-жылдан бери дал ушул өспүрүмдөр басымдуулук жасаптыр. 32 кардар деп, бул баягы өспүрүмдөр боюнча бизде ювеналдык пробация деп өзүнчө дагы бир пробациянын бөлүгү бар. Ошонун негизинде коюлат. Анан кийин өспүрүмдөр менен биринчиден биз өзү жалгыз келип каттоого келе албайт. Анткени өзүнүн ата энеси же болбосо тиги расмий тилде айтканда законный представительдер деп коет го, мыйзамдуу өкүлү. Ошолор менен гана келип каттоодон өтүп турушат. Анан биздин жана социалдык өнүктүрүү министрлигибиз бар. Ошол жака каттоого коебуз. Андан кийин болсо, анан иш алып барып башташат биздин кызматкерлер. Мисалы үчүн ошол пробация учурунда кайра ошол кылмыштуулукка аралашып кетпеш үчүн дагы иштер жүргүзүлөт да. Негизи практикада сиздердин ишмердүүлүгүңүздүн алкагында ошол 5 жылдын ичинде алсак сиздердин районуңуздарда эле, дал ошондой кайра баягы жаңылыш жолуна түшүп, дал ошол аткарган ишин баягы жеңил же болбосо кандайдыр бир граждандык жактан бир кылмыштуулукка барып кеткендер барбы, катталгандар? Андайлар болот. Если мен өзүмдү эле бир районду эле алып көрүп турган болсок, андай учурларда кездешет. Бир жылдын ичинде 1-2 кардар ушундай кайталап кылмыш жасап каттоого туруп калат да. Алар менен эмне болот? Кайталап кылмыш жасаган болсо, ал соттун чечимин күтөбүз биз. Если соттун чечиминде кайра жата кабагына соттоо ийсе, эркиндигинен ажыратып, анда биз каттоодон алып коебуз.
Түшүнүктүү. Биздин көрүүчүбүз бар экен, сурообуздан ары улантмакчыбыз. Мисалы дейт, барып туруш керек, ар бир 15 күн сайын туурабы, жумуштар чыгып калса бир күн кечиге барып каласың, башкача мамиле кылып жатышыптыр. Бир күн барбай калса 2000 сом берет экенсиң. Бул нерсеге кандай карайсыз? Ким көзөмөлдөйт дейт. Эгерде өзүнүн мөөнөтүнөн адашып кечигип кала турган болсо же барбай калса, айыппул 2000 сом төлөнөбү? Бул чын нерсеби же бул мифпи? Же болбосо бул жерде башкача иш жүрүп жатабы? Чындыкка дал келбеген нерсе. Биздин көрүүчүбүз өзү жазыптыр, мынакей практикасында балким болгондур. Мен эми бардык үчүн жооп бере албайм. Ар кандай Негизи мыйзам боюнча айта кетсеңиз, 15 күндө бир барып туруш керекпи? Мыйзам боюнча 2 жумада бир каттоодон өтүп туруш керек. Андан тышкары бизде 2023 жылы биометрикалык идентификациялоо деген келген. Илгери андан мурунку жылдарда жалаң гана каттоо баракчасына кол коюп эле кеткен болсо, азыр келген адам жаңы каттоого келгенде эле ошо биометрикалык идентификациядан өтөт. Анан кийин андан башка киши келип, анын ордуна биометрикалык идентификацияны өткөрө албайт. Ошол себептен бүгүнкүгө мисалы каттоосун койду. Бүгүнкүгө койду, ушул күнү келбей калса, ал уже система өзү келген жок деп маалымат берет. Ага уже чара колдонуш керек болот. Мисалы үчүн кандай чаралар? Эси чара жөнүндө айта турган болсок, эскертүү берилет. Эскертүү. Биринчи эскертүү болот. Экинчи эскертүү берилгенден кийин мыйзамда жазылган 2 же андан көп эскертүү болсо, анда кайра кардардын ошо кардарга сунуштама келтирип, соттон кайра карап чыгуу. Кайра карап чыгып, например, если мисалы пробациялык көзөмөл болсо, пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарууга сунуш киргизет. Түшүнүктүү. Негизи бул жактан сөзсүз түрдө өзү келип турушу керек экен. Ал эми келбей калдың деп 2000 сом алган. Ал туура эмес деп ойлойм. Анда урматтуу телекөрүүчү, 122 саны менен аяктаган абонент сизден өтүнүч, бул окуя кайсы жерде болгонун өзүңүздүн дарегиңизди жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө бул жаатта тийиштүү чаралар каралат деген ишеништемин. Ал эми анан ары уланта бере турган болсок, сиз жогоруда айта кеттиңиз, мынакей биометрикалык каттоодон өтүш сөзсүз түрдө керек деп. Анан дагы негизи эле азыркы кезде баягы цифровизация же болбосо санариптешүү жааты өтө өнүгүп жатпайбы? Андыктан пробация департаментинде дагы бул тармак кандай негизде өнүктү азыркы кезде? Мисалы үчүн ошол эле кардарлар менен иштешүүдө санариптешүү күч алуудабы? Ооба, жакшы суроо болду. Бул санариптештирүү алкагында департаментибиз акыркы жылдары көп орчундуу иштерди жүргүздү деп эсептейм. Анткени пробация автоматташтырылган маалымат тутуму системасы иштеп атат азыр. Ал жерде ар бир кызматкер ошол каттоого алынган жарандардын маалыматын киргизип, андан ары иш алып барууга мүмкүнчүлүк каралган. Ошол менен бирге сервистер деген атайын подмодуль иштелип чыккан. Ал подмодулдун кызматы биз буга чейин мисалы сурамжылоо каттарды кагаз түрүндө жазып мамлекеттик органдардан ошентип ала турган болсок, биз азыр ушул автоматташтырылган маалымат системасынан эле фамилиясын, аты жөнүн жазып эле же болбосо тиги паспорттук пин коддорун жазып туруп 2 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде ошол маалыматтарды электрондук түрдө ала алабыз да. Түшүнүктүү. Бул жакта ал эми мисалы үчүн өздөрүнүн маалыматтары жөнүндө же болбосо ошол эле 2 жумада бир келип каттоодон өтүп туруш керек деп атпайсыздарбы? Ошону мисалы үчүн көзөмөлдөөчү органдар карап, ал эми кардарлар өздөрү дагы ошону карап билип турушабы? Балким убактысы билбей калды келе турганын, же болбосо кандайдыр алдын ала кулактандыруучу жеткиликтүү бир маалыматтарды берип, мисалы үчүн эртең мынча саатка чейин келип кеткиле деген сыяктуу.
Мына кардар бүгүн келип кетти. Жок, ошол цифровизацияда ошол нерсе киргизилгенби деген Жок, суроо. андай нерсе, мындай уведомление сыяктуу нерсе, андай нерсе жок. Киргизилген эмес. Түшүнүктүү. Ал эми учурда, мисалы үчүн, Москва району боюнча канча кызматкер иштейт жана алардын ошол ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир тоскоолдуктар болбойбу кардарлар менен иштешүүдө? Алардын баягы кандайдыр бир өмүрүнө, жашоосуна кандайдыр кепилдиктер болуп турабы? Андай деле тоскоолдуктар болбойт. Анткени эми азыр биздин Москва районунда бөлүм башчы, бир башкы адис, бир эки жетектөөчү адис иштейт да. Бөлүм башчы эле эркек болбосо, калгандары кыздар иштешет да. Кыздар өзүлөрүнүн жумуштарын так алып барып, андай учур катталган эмес. Негизи Москва району боюнча учурда канча иш алып барасыздар? Мисалы үчүн өспүрүмдөрдөн сырткары негизи пробацияга канча жаран катталган? Азыркы учурда бизде 117 кардар каттоодо турат. Анын ичинен аялдары 18, и калгандары эркек. И бир тиги ювеналдык пробация менен жаш жетелик өспүрүм. Түшүнүктүү. Ал эми негизи эле буга чейин ушул кызматкерлерди алар менен иштешүү үчүн атайын тажрыйба иретинде ишмердүүлүк окутуу иштери жүргүзүлгөнбү алар менен? Ооба. Жаш жетелек өспүрүмдөр боюнча? Жаш жетелек өспүрүмдөр үчүн же болбосо деги эле жалпы чоңдор менен иштешүүдө деле, анткени ал жака көбүнчө бул жактан психологиялык жактан көбүрөөк карым-катнаш болуп турат эмеспи? Дал ошол негизде алар менен бирдикте иштешүү. Мисалы үчүн жогоруда биздин көрүүчү жазбадыбы? Кандай орой мамиле жасашат депчи? Андай орой деле мамиле жасалган фактылар катталган эмес эми бизде. Сиз айтып кеткендей, жардам көрсөтүү боюнча окууга киргизип, же болбосо жана материалдык жактан кыйналып жаткандарга ошондой жардам көрсөтүү боюнча болсо, 2023 жылда алып кетким келет. 2023 жылда биз 50дөн ашык кардарга материалдык жактан жардам бердик. Бизде жанагындай неправительственный организация деп коет. Ошондой организациялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кийим, кечек, тамак аш, же болбосо медициналык жардам бердик, например, 29 кишиге. Ушундай өткөрүлдү да. Акысыз өткөрүлдү ушунун баары. То есть сиздер баягы ишиңиздердин жүргүзүлүшүндө башка тармактар менен дагы бирдикте иш алып барат экенсиздер да. Анан бул жака биздин көрүүчүбүз дагы жазган экен, бул жаатта сизге көбүнчө пробациялык иштер менен эмес, юрист катары кайрылып жатат окшойт. Эгерде уруксат этсеңиз окуп берип коеюн. Мен былтыр Канттын кирпичный заводдо повар болуп иштегем. Өзүм пенсионеркамын. 2 айлыгымды бербей койду, кантип алсам болот деген суроо экен. Кирпичный заводдо иштеген турбайбы? Повар болуп иштеп туруп, айлыгын бербей коюп туруп, кимге кайрылсам, кантип алсам болот деген суроо экен. Бул жаатта баягы юрист катары сизден кеңеш сурап атат. Менин оюмча тиги жумушка кирип атканда бир договор болуш керек. Ошол договордун негизинде арыз менен кайрылып берсе болот го дейм. Түшүнүктүү. Негизи эле албетте урматтуу телекөрүүчү, бул сиздин сурооңуз негизи башка тармакка тийиштүү экен. Биз алдыда юристтер менен болгон маектерибизде дагы сиздин көйгөйүңүздү сөзсүз түрдө көтөрөбүз деген ишеничтемин. Ал эми бүгүнкү биздин маек бул пробация органы, бул орган кандай иштерди алып барат, деги эле ишмердүүлүгү кандай жүрөт деген негизде сөз кылып жаткан болчубуз. Бизге дагы убактыбыз соңуна келип калган учуру болуп калды. Андыктан Максат Талайбекович, айта кетсеңиз, соңку суроолордон болсун, учурда ушул башка тармактар менен бирдикте иш алып барат экенсиздер. Анан негизи эле ушул пробациянын коомго тийгизген азыркы кездеги таасири канчалык деңгээлде болуп жатат? Мунун баягы жалпы жонунан сиз жогоруда айта кетпедиңизби, мунун максаты жакшы, жакшы тармактарды же болбосо жакшы багытка үндөйт деп. Андыктан бул жаатта дагы, мисалы үчүн, өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздө практика жүзүндө кандайдыр бир айырмачылыктар болдубу? Себеби бул пробация көбүнчө тарбиялоочу багытка бурулат эмеспи? Андыктан ушул салыштырма иретинде сиз адис катары, дал ушул бөлүм жетекчиси катары ушул пробациядагы адамдардын жашоого болгон көз карашы же коомчулукка болгон аралашуусунда кандайдыр бир жакшы жөрөлгөлөр болдубу? Туура айттыңыз. Бул 2019 жылга чейин, мен жана айтып кеткендей,
биз жазаларды аткаруу кызматына караштуу болчубуз. Анда жана жазаларды аткаруу инспекциясы болуп турган. Ал убакта мындай көмөк көрсөтүү, кардарга паспорт алып берүү деген же болбосо бир жумушка киргизүү деген түшүнүктөр жок болчу. Азыр болсо мен өзүм деле менде каттоодо турган кардарлардын өзүнөн деле эме кылсам, ишенич пайда болду. Биринчи очередь ишенич пайда болду. Анан айтсаң мурункудай болуп каттоодон качып, келбей коюп дегендер азайды да. Кылмыштуулук да азайды десем болот да. Айтор ишмердүүлүк туура багытта иш алып бара жатат, Маалыматыңызга рахмат. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эскерте кетсек, телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда бүгүнкү маек ушул пробация органы жөнүндө болду. Ал эми бул тууралуу Чүй облусу боюнча жана Москва району боюнча кененирээк маалыматы менен бөлүшкөн. Москва району боюнча пробация бөлүмүнүн башчысы Марс Кожобаев болду. Ошону менен маанилүү маек көрсөтүүсү дагы соңуна келди. УТРК Чүй телеканалы өз ишин өз нугунда уланта бермекчи. Бизден алыстабаңыздар.